Шаршемби күнгө карата Нарын облусунун аймагынан алынган окуялар түрмөгү менен тааныштырып, назарыңыздарда жаңылыктар, алдыдагы мүнөттөрдө. Жайыт талаш маселеси канткенде чечилет, облус башчысы сунуш билдирүүдө. Биз кайра ошол жолго барат экенбиз. Муну дагы башка айылга барсак деле ушул маселе болуп атат. Жол кырсыктарын алдын алууга карата ашуулар көзөмөлгө алынууда. Элдин коопсуздугуна жол тагып койсо да жаман да. 20дан ашуун комуз күүлөрүнүн автору Руслан Жумабаев быйыл 48 жашка чыкмак. Жайыт талаш маселеси айыл аймактарды бириктирүү жолу менен чечилет. Мындай пикирин дубан башчысы Сабыркул Ашымбаев Нарын районунун Жергетал айыл аймагынын жашоочулары менен жолугушуусунда билдирди. Эми саналуу убакыттарда көп жылдан берки көйгөй болгон жайыттар талашына чекит коюлмакчы. Бул багытта кабарчыбыздын материалында айтылат. Тутумуна 3 айыл караган Нарын район Жергетал айыл аймагында жайыт талаш маселесине сырткары таза суунун тартыштыгы, суат суунун жетишсиздиги олуттуу көйгөйлөрдүн бири болуп келет. Маселен, кеп болуп жаткан айыл аймактын курамындагы Жалгыз Терек айылында тээ союз мезгилинен бери эле таза суунун тартыштыгы көңүл өйткөн көйгөйлөрдүн бири. Мындан улам жергиликтүү тургундар дубан башчы менен болгон жолугушууда бул маселени чечип берүүнү өтүнүштү. Бизде ушул 30 жылдан бери эгемендик алгандан берки эле неме көйгөйбүз. Таза суу бизде тунтак жок да, кыскасы жок кесе. Таза суу маселеси бир гана Жалгыз Терек айылында эмес, Жергетал айыл аймагынын 3 айылында тең олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул маселени жакынкы жылдар аралыгында чечүү багытында өз аракеттерин көрүп жаткан чагы. Мындан сырткары сугат суунун жетишсиздиги акыркы 20 жылдан бери эл этилин убайымга салып келет. Суу маселеси кыйын болот бизде. Ооштун начальниги турат. А жерде жаган ооштун суу жетпейт дейбиз. Ооштун кишилери бүт ошол эмгек кылайын малдары. Анан бизге суу бизге эл барып коет деп эмгек кылайын үстүндө жана көбүшүп кара бүйүргө алмашылган жер болчу да. Анан аякта биздин ишкерлер да бар. Анан жанагындай жетпейт жер да бар. Ары көрүп бакта да бар кыркатанда. Анан эми ошенде биз аяктан көрө баштадык. Айыл аймакта сугат суунун тартыштыгы сайыс доорунан бери келаткан олуттуу маселе. Аталган маселе боюнча айылдыктар жардам сурап барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Абалды жөнгө салууга карата облустук суу чарба башкармалыгынын жетекчилиги көйгөйдү чечүү боюнча көмөк көрсөтөрүн билдирди. Сууну сүрүп беребиз, биз ишин өзүбүздүн менен аткара беребиз. Биз ошол жумушубузду аткардык. Мындайда суу сүрүп бергенде суу сүрүп берип атат. Бир эле эртең менен барып сүрүп коет, андан кийин бүт баары келип үстөнүн кылып сугатчыңды барып эле. Дубан башчысынын Жергетал айыл аймагынын эли менен болгон жолугушуусунда жогоруда көйгөйлөрдөн сырткары жайыт талаш маселеси да кабыргасынан коюлду. Тагыраагы 2 жылдан бери талашка түшкөн Кумбел жайлоосунун маселесин калыс чечүүнү суранышты. Өзүбүздүн жерибизге өзүбүз турабыз. Калыстык кылып анан теңин тийлеге теңин буларга берип койбосун. Биз кенеде эле жер, бул жерибизчи. Таш болобу, топурак болобу, анан ташына жатат, анан топурагына жатат. Өзүбүзгө буйрсун. Кум болсо да биз ошол жер биздики да. Аягына чекит коюлбаган жайыт талаш маселеси калыс чечилерин дубан башчысы билдирип, бул көйгөйдү чечүүнүн 2 гана жолу бар экенине токтолуп өттү. Сайыз убагында биздин кыргыздардын мүнөзүн, жерге ушундай мамиле кыларыбызды, аябай мындай коруурубузду билип туруп, ошо чоң-чоң колхоз кылып бирлештиргенде мына Мукашевалар, Асанбек абалар билет. Биз кайра ошол жолго барат экенбиз. Муну дагы башка айылга барсак деле ушул маселе болуп атат да. Ошол себептен мунун баары эми буюрса кичине убакыт керек, бирок тез аранын ичинде бүтүргөнгө аракет кылабыз. Муну аймакташтар туруп, мындан ары мына ошон үчүн бийлик калыс, анан Мукашева айткандай, калыс, анан бая колхоз убагындагыдай убагы менен бөлүштүрүп берип, сууну дагы, жайытты дагы ушундай бийлик колго албаса, бул сүт токтойт.
Мындан сырткары бул күнү кеп болуп жаткан айыл аймакта артта калган жыл ичинде аткарылган иштер боюнча айыл өкмөт башчысынын отчету берилди. Анда маалым болгондой 2020-жыл ичинде Жергетал айыл аймагында бир топ алгылыктуу иштер аткарылган. Маселен, демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен 3 миллион 600 миң сом каражатка 3 комбайн алынган жана 700 миң сомго 3 чакырым жайыт аймактары тосулуп корулган. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын 27 декабрдан 15 январга чейинки карьерди тазалоо иштерине байланыштуу акыркы бир жума ичинде Нарын шаарында көмүр тартыштыгы жаралып, көмүр кампаларда бир тоголок көмүр калбай калган. Учурда абал турукташып, кала ичинде 200 тоннага жакын кара алтын бар. Нарын шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган жана жеке ишкерлер тарабынан алынып келинген кара алтындын бир кабы 180 сомдон, ал эми тоннасы 3.600 сомдун тегерегинде сатылууда. Жана тартыштык жок. Бул Нарын шаарында жалпы ушу Нарын шаар мэриясы тарабынан 5 база түзүлгөн. Ошонун жаңы жол аймагында базасында 50 тонна көмүр чүрүлдү. Андан кийин башка Нарын шаарынын башка аймактарында жеке ишкерлер тарабынан көмүрлөр тартылып келип азыркы учурда сатылып атат. Аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу жол тейлөө мекемелеринин кызматкерлери жолдорду тазалоо иштери менен алек. Бишкек-Торгарт автожолундагы Кызыл Бел участкасында жол кырсыктарын алдын алуу максатында таң эрте 14 кызматкер жана карды тазалоочу 3 техника тартылган. Ага кошумча Нарын районунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү айдоочуларга жана жарандарга кырсыкты алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Коопсуздук чаралары тууралуу кабарчыбыздын репортажы. 30 жылдан бери номер 41 жол тейлөө ишканасында эмгектенген Мырзабек Данияровдун жумушу күн уясынан чыга электе эле башталат. Калк коопсуздугу үчүн ал таңкы саат 4-тө эле жумушка чыгат. Эртең мененки күн жааганда эле саат 3-4-төрдө чыгабыз таңкы. Элдин коопсуздугуна жол тайгак болуп калса да жаман да. Аны эрте чыгып ушундай жумушубузду баштайбыз. Кышы катал Нарын облусунда кышка даярдык күзүндө эле башталат. Бишкек-Торгарт автожолунун аймагындагы Кызыл Бел участкасына бул кышка 105 куб инерттик материалдар алынып келинген. Бүгүн ишке тазалоочу 3 техника менен 10дон ашуун кызматкер тартылып, көзөмөл колго алынган. Техникалар жетиштүү, 14 техника бар. 14 техниканын ичинен 3-өө Кызыл Бел аймагына бөлүнөт. Күнү түнү дебей кызматтабыз. Ошол кар жааган күндөрү аябай аба кырдаал учурда, жол тайгак учурунда техникалар чыгып турат. Уште чыгарабыз. 41 жол тейлөө мекемесинин ишканасынын кызматкерлери менен биргеликте ушундай рейдтер уюштурулуп турат. Жол тайгак учурда жолго чыгып, ушу күнү түнү дебей бөлүнгөн техникалар менен, бөлүнгөн кызматкерлер менен, өзүнүн жумушчулары менен иш алып барабыз. Баардык эле айдоочуларга айтып кетет элем да, ушул жолдо жүргөндө, жол тайгак учурда ушул өздөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында ушу жол эрежесин так сактап айдап кетишин бир эскертип кетет элем. Статистика көрсөткөндөй мезгил өткөн сайын жол кырсыктарынын саны өсүш берүүдө. Андыктан айдоочуларга жана жөө жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында Нарын райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү алыскы айылдарда да иш алып барышууда. Бүгүн Нарын районунун Куланак айылындагы Абдылда Аралбаев атындагы орто мектебинин окуучулары жол эрежелери менен жакындан таанышып, кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Бул негизи жол кырсыктарынын болушу бул өзү жана айдоочуларда көбүнчөсү болуп кетет. Анткени айдоочулар көбүнчөсү мындай жана айдоо көлүктөрүн сатып алышат. Бул негизи сатып албай ошону окуп алып, бардык жол эрежелерин билип туруп алып, анан айдашса жакшы болмок. Ага дагы бул жол жүргүнчүлөрү дагы кээде күнөөлүү болуп калат. Алар дагы машиналарды карабай, кээде мындай туура эмес өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздү тартиптүү болуп, жол эрежелерин баарын сактап, ошонун баарын окуп билсек, жол кырсыктары болбой, жакшы күндөр болмок да. Эске салсак, мектеп окуучуларына жол эрежелерин жана коопсуздук чараларын түшүндүрүү иштери республикалык деңгээлде жол эрежелеринин билармандары аталышындагы иш-чаранын алкагында жүрүп, ар бир айылда улантылууда. Негизги максаты ушул жаш өспүрүмдөргө жолдо жүрүү эрежесин түшүндүрүү, жолдо кандай өзүн алып жүрүш керек, жолдо
үйдөн чыкканда, үйдөн мектепке келатып, кайра мектептен кайра үйгө барганды, то есть баратканда ошо кандай өзүн алып барыш керек, кандай жүрүш керек, ошол негизги максат. Маалым болгондой өткөн жылы Нарын облусунда 177 жол кырсыгы катталып, тилекке каршы 32 адам мерт кеткен. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Нарын району. Быйылкы кыш мезгилинде кардын жаашы күткөн көрсөткүчтөн төмөн болду. Алдыдагы саналуу күндөрдө гана кар жаашы күтүлгөн менен жаан-чачын жылдагыдан аз жааган. Мындай жагдай электр энергиясына талап күч болуп турган шартта өз таасирин тийгизери турган иш. Теманы кийинки сюжет улайт. Нарын гидромет борборунун маалыматында алдыдагы 4 күн 24 январга чейин облустун көпчүлүк аймагында мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы учурда түнкүсүн 27 градуска жетсе, алдыда күндөрү 29-31 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Азыр 20 январдан 24 январга чейин шашылыш билдирүү берип атабыз. Бүгүн 20-сында мезгил менен кар жайт. Андан кийин 22-си күнү эртең менен күндүз жана айрым тоолуу аймактарда 23-ü түнү кардын жаашы күтүп атабыз. Абанын температурасы болсо -13дөн -18ге чейин, кээ бир учурларда 22ден 27ге чейин түшүшүн күтүп атабыз. Ал эми Ат башы районунда болсо -26 -31 түнкү температура, бийик тоолуу аймактарда болсо -30 -35 градуска чейин төмөндөшүн күтүп атабыз. Мындай туруксуз аба ырайы фермерлердин жайыттарда мал кармоосуна, автоунаалардын жүрүүсүнө жана коммуналдык кызматтардын ишине кыйынчылыктарды жаратууда. Анткени менен өткөн жылга салыштырмалуу быйыл кардын жаашы нормадан төмөн болууда. Быйылкы кыш жылуу, бирок мурунку жылга салыштырмалуу кар жок. Жазда кандай болот билбейбиз эми аны. Мал кармагандарга бирок талаада жакшы эле болуп атат. Бирок жазкы айдап сүйүүдө суу аз болот го деп ойлоп атабыз ошону. Саналуу күндөрү гана кар жааган менен көрсөткүч адаттагыдай эле болуп, жаан-чачын аз болот дешет адистер. Мындай көрүнүш калктын турмушунда дагы олуттуу таасир берери турган иш. Айрыкча гидроэлектр станцияларындагы суунун көлөмүнүн азайышына алып келүүдө. Буга далил Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү 19,5 миллиард кубометр суунун ордуна болгону 14,7 миллиард кубометр суу топтолгон. Февраль айында болсо, февраль айында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы 20-25ке чейин түшүшү күтүлүп атат. Кардын жаашы, жаан-чачынын өлчөмү норманын тегеретесинде болуп, 4 мм-ден 12 мм-ге чейин жетет. Салыштырмалуу былтыркы мурунку жылдарга салыштырмалуу кыш быйыл жаан-чачынын өлчөмү азыраак болду. Ушуга чейинки мезгилдин ичинде абанын температурасы болсо Ат баш районунда 32ге чейин түштү. Нарын шаарында болсо 28-29 градуска чейин, ушуга мезгилге чейинки төмөнкү температура 28-29га чейин жетти. Жыл өткөн сайын жаан-чачынын аз болушу электр энергиясы менен камсыздоого күч келтирүүдө. Анткени калктын электр жарык жылуулукка болгон муктаждыгы өсүш берүүдө дешет адистер. Диана Советбекова, Нурбек Рахманов, Нарын шаары. Эми башка жаңылыктардан. Нарын облусу боюнча 2020 жылга карата кургагучу илдетине чалдыккандардын саны 111 учурду түздү. Анын ичинен 8 бейтап 14 жашка чейинки балдар болсо, 3-өө өспүрүм курактагылар. Кургагучук менен ооруган адамдардын жүрүм турумуна таасир этүүчү кургап турган чөйрө тарабынан стигма жана басмырлоого кабылган учурлар дагы жок эмес дешет бейтаптар. Мындай жагымсыздыкты алдын алуу жана кургагучук менен ооруган бейтаптарды колдоо максатында Нарын шаарында атайын семинар өткөрүлдү. Семинарга аймактардан келген айыл өкмөттүн кызматкерлери менен ак халатчандар катышып, кургагучукту дарылоо кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу боюнча маселелерди чечүүнүн жол-жоболору түшүндүрүлдү. Приехала в Нарын для того, чтобы... Биз Нарын шаарына атайын социалдык кызматкерлерди окутуу максатына келдик. Биздин окутуунун максаты курчап турган айлана чөйрөнүн стигма жана басмырлоосу кургагучук менен ооруган адамдарга кандай тест таасирин тийгизерин түшүндүрүү болуп саналат. Кургагучук илдетине чалдыккан бейтаптар узак убакыт дарылануусу зарыл, ошондой эле медицина кызматкерлери менен тыгыз байланышта болуусу шарт. Андыктан бейтаптарга болгон стигма же басмырлоо бул процесстерге терс таасирин тийгизет. Влияет в процессе лечения больных туберкулезом.
Кыргыз элинин комузу жайкысын жайлоодо, боз үйдө, кышкысын кыштоодо жаңырып турса, эми мезгил алмашып добушу дүйнөлүк чоң аренага чыгууда. Өткөн доорлордон залкар комузчулар Токтогул Сатылганов, Мураталы Күрүнкеев, Ыбырай Туманов, Атай Огонбаев жана башка ондогон комузчулар жараткан күйлөр улам толукталууда. Кезегинде 1000 комузчуну бир учурда дүйнө алдында алып чыккан Руслан Жумабаевдин көзү тирүү болгондо быйыл 48 жашка чыкмак. Каармандын басып өткөн жолу, жараткан эмгектери тууралуу кийинки материалда айтылат. 1000 комузчу биригип Атай Огонбаевдин Машботой күүсүн мындан 5 жыл мурун Ысык көл жергесинде өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарында аткарып, дүйнөнү таң калтырган көрүнүш болгон. Кыргыз тарыхында биринчи жолу орун алган бул сыймыктуу ишти комузчу Руслан Жумабаев колго алган. Кезегинде нарындык таланттар дагы 1000 комузчунун катарына кошулуп, бир ыргак менен күнүн даңкын даңазалашкан. Биз барып бул Нарын шаар биздин Жумабек Шагалиев атындагы мектептен мен 17 окуучуну алып бардым. Жалпы Нарын облусу боюнча 250 окуучу алып барганбыз бүт облус боюнча. Жумгал, Акталат, Башы баардык райондор кошулуп, Кочкор району да кошулган, ошондо 250 бала алып барганбыз. Ошол жака барганда ошол 1000 комузчуну жетектеген ошол Руслан Жумабаев агай болду да. Ошолорду тизип, ошолордун чыкканын, турганын баардыгын бирдей чертиргенин, баардыгын даярдаганын. Эгер жекече аткарган адам каалагандай импровизациялап, каалагандай черте берет, кол ойнотупчу. Ансамбль деген бул өтө башкача да, анткени баардыгы бирдей. Жана мисалы үчүн бийде деле синхронность деп коет, баардыгы бирдей кыймыл аракет кетиш керек. Комузда дагы колдун шилтемдери жана кол ойнотмалары бирдей кетиш. 1000 комузчуга солист болуу менен бирге 20дан ашуун күйлөрдү жараткан Руслан Жумабаевдин көзү тирүү болгондо быйыл 48 жашка чыкмак. Өз кезегинде улуу өнөргө арбалган талант Нарын шаарында төрөлүп, Нарын музыкалык мектебинде билим алып, 3 кыл аспап менен жакындан таанышып өнөргө багыт алган. 1981-жылы Нарын шаардык музыкалык мектебине комуз бөлүмүнө тапшырган. Комуз боюнча Бейшенбек Абдыразаков деген мугалимде, анан чоңураак класстарда Ибрагим Шишимбаев деген мугалимде окуп калдым. Мен болсо сальваж жасагандан берип калдым. Ошо бизде окуп жүргөндө эле ошо таланты, бийик экени билинип турчу да. Анан ата энеси жактан да атасы да комузчу этчү. Анан аябай ошо условиялар түзүп берчү, жакшы тиги Русланга. Атасы да көп үйүнөн үйрөтүп жүрдү комузду. Атасы да бул жерде көп салымы бар. Анан өзүбүз аябай ответственный бала болчу. Анан 1984-жылы Нарында Алтын балак деген ыргый ансамбль түзүп калдык. Каргалач көз, Каргалач инже көз. Ошого да катышып, активдүү катышып, ошо биз менен республикалык кароо сынактарга барып биринчи орундарды камсыз кылып жүрдү. Нарын шаарындагы Чикалов мектеби менен музыкалык мектепти аяктаган соң каарман Бишкек шаарындагы Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайынан билимин уланткан. Өмүр жолунда изденүүчүлүккө басым жасаган каарман музыкалык билимин өркүндөтүп, юрист адистик боюнча дагы кошумча билимин бекемдеген. Чыгармачылык жолунда Ордо сахна тобунда, Улуттук филармониянын Карамолдо Орозов атындагы жана Бишкек мэриясынын алдындагы оркестрде комуз чертип, Калимулдо Басанов атындагы Улуттук консерваторияда эл аспаптар факультетин жетектеп, доцент болгон. Руслан Жумабаев классикалык күйлөрдү аткаруу менен 20дан ашуун чыгармалардын автору. Алардын ичинен Карылардын Насыят, Карагөө, Боталынын Боз Жорго жана элдик ансамбль оркестрлери үчүн жазган Аккуу, Булбул сайрак, Актаноо, Эрке Саруу аттуу күйлөрү угармандардын сүймөнчүлүгүнө айланган чыгармалардан. Күйлөрдүн укканда мурун чынын айтайын өзү бардымдай нииде эле койчубуз да. Баягы көзүнүн түрүсүнө сыйлай албай өткөндөн баарыбыз эле баягы неметип калат экенбиз да. Анан бүкөндө укканда сыймыктанып калам. Бирөөнө айтам, мен ненимдин күүсү, Эрке Сары деген ушу убагында хит болгон, азыр деле жакшы көп жерде неметишет, ушундай айсам, билбегендер деп мындай таң калып калышат. Ушу Руслан биздин тем более айылдыктар ушинтип калат. Өзү ненибиздики турбайбы, байкебиздики турбайбы деп калат. Сыймыктанам мен сыймыктанчу эле жигит болот, анан арга жооптон аласыз. Залкар талант күү чертип чыгарма жараттуу менен бирге ондогон шакирттерди тарбиялап чыгарган, кыргыз кинолоруна дагы роль жараткан. Алардын бири Курманжан Татка фильминде комузчу Ниязалынын ролун аткарган. Апали, оппа. Апали. Колумдан аке колумдан. Нияз манда калышпайт. Тилекке каршы Руслан Жумабаев мындан 3 жыл мурун бөйрөк оорусунан улам дүйнө салган. Каармандын артында жубайы менен 6 баласы калды. Ошондой эле кыргыз маданияты үчүн ат көтөргүс эмгек кылып жараткан күйлөрү тарых барактарында сакталып, эл арасында аткарылып келет. Чыпара Садыкказиева, Нурза Булмеженов, жаңылыктар.
Шаршемби күнгө үлгүрүп топтогон окуялар мына ушундай болду. Саламатта калыңыздар.